Арча бешик конушунан сонун ремонту менен өзгөчө немецкий проектте салынган 5 бөлмөлүү үйдү сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр четинен бир катар сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул үй сиздерге сөзсүз түрдө жагат туугандар. Баасы $290.000 деп бааланууда. Албетте сүйлөшүү жолдору, содалашуу жолдору болот. Өтө сонун ушундай өзгөчө проектте салынган үй издеген дос тууган тааныштар болсо видеону бөлүшүп коюңуздар. Бул жер Арча бешик конушу Кызыл Адыр көчөсү 23А дарегинде жайгашкан. Эки кисминен издеп келсеңиздер болот. Бул тарапка келүү үчүн сиздер Южный магистрал менен Садбакасова көчөсү менен кесилишинен Садбакасова менен бир аз өйдө чыгасыздар дагы кайра оң тарапка ушул Кызыл Адыр көчөсүнө бурулуп 23А дарегине келесиздер туугандар. Бул жерде коммуникациянын бардыгы центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. Анан документтери бардыгы так таза колдо. Жеринен аянты 4,6 сотық жер аянтында жайгашкан. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Бул жер негизги кире бериш жайы, үстү навес болгон, астына бир 4-5 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Айлана четинде мектеп, бала бакча бардыгы жакын жайгашкан. Локациясы дагы мощный туугандар. Азыр үйдүн ичин дагы сыртын бир катар сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул үйдүн проектиси сөзсүз түрдө сиздерге жагат. Мынакей, ушул үй. Бул жагында болсо бактарактар, арчалар бардыгы отургузулган. Анан үйүнүн бул жак жан тарабынан дагы 1 метрдей бош орундук бар. Үйүнүн арт тарабында болсо чакан болгон навеси, очоктору жасалган. Көрдүңүздөр, үйдүн сырты жылууланган. Базалит менен, анан фундамент болсо пеноплекс менен жылууланган туугандар. Көрдүңүздөр, фундаменти айта кете турган болсок, жер астына 1,5 метр казылып куюлган. Если ишенбей аткан болсоңуздар, инженериңиздерди алып келип туруп, бир катар текшерип алсаңыздар дагы болот туугандар. Жүрүңүздөр, көрдүңүздөр, айнектери дагы өзгөчө стилде коюлган. Сырты болсо ушундай темир решеткалар менен кооздолуп, бардыгы тосулган. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирейли, анан сыртында бул жак тарабында террасаларын дагы сиздерге көрсөтөбүз. Кире бериш жайына да ушундай ортосу айнек менен кооздолгон темир брон эшиги коюлган. Киргенде эле көрдүңүздөр, асты кафель болгон. Негизинен башында эле айта турган болсок, туугандар, бул жерде ушул фундаменттен баштап крышага чейин ремонтторунан бери бардыгы өзү сүйүү берип салынган үй туугандар. Бул жак жагы ашкана бөлмөсү, көрдүңүздөр. Анан ашкана бөлмөсүндө мына ашкана эмеректерин орноткондо негизинен көпчүлүк жерге барсак 60 сантиметр болот бийиктиги. Бул жерде атайын ушул түз туруп алып кыймылдайын деп туруп, бул жерин атайын көтөртүп 90 сантиметр бийик кылып жасатыптыр туугандар. Көрдүңүздөр, ушул ашкана эмеректери бардыгы сиздерге калтырылат. Бул тарабында холодильниги жайгашкан, чай иче турган столдары өтө сонун туугандар. Анан бул жерде жанагы идиш аяк жууа турган машинкасы дагы бар экен. Өтө сонун. Бул жагында раковинасы жайгашкан, анан газ котелу ушул жерде орнотулуптур туугандар. Көрдүңүздөрбү? Андан бери келе турган болсоңуздар, бул жак жагы мынакей. Чакан болгон ушундай кладовка болот экен дагы, топкасы ушул жерде экен. Үйдүн жалпы жылытуу системасы теплый пол менен газ менен жылыйт туугандар. Андан бери бул жак жагы болсо мынакей. Кенен болгон холл да, өтө сонун. Бул жагынан чоң панорамный терезе, сырты болсо жанагы террасасы, бул жагынан дагы эки терезе коюлган, жумшак эмеректери, бул жагында конокторду тосо турган столдору, өзүнчө эле анан бул жерде кинотеатр экен, домашний туугандар. Көрдүңүздөр, ушул экрандардан бери бардыгы сиздерге калтырылат. Өтө сонун экен. Эгерде ушундай сонун ремонту менен үй издеген болсоңуздар, түз эле келип байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Андан бери келсеңиздер, бул жак жагы айта кетчү нерсе, достор, ушул эшиктери бардыгы доборлору менен кыргыз балдардын колунан под заказ жасалып келген эшиктер туугандар. Бул жак жагы кыргыз бөлмө болуп калат экен, көрдүңүздөр, жаш балдардын бөлмөсү кылып койсо дагы болот. Терезелер бардыгы көрдүңүздөр, өзгөчө стилде ушундай сонун эки көздүү болуп, чоң болуп коюлган. Бул жак жагында болсо ушул кийим сала турган шкафтарынан бери бардыгы бар. Андан бери бул жак жагы мынакей. Мастер спальный туугандар. Эки кишилик жумшак эмереги турат. Бул жагында күзгүсү, телевизору, анан бул тарабы болсо гардеробный. Көрдүңүздөрбү? Шкафтары бардыгы орнотулган, бардыгы ордордунда турат. Андан бери бул жак жагы жуунуучу бөлмөсү, унитазы, душ кабинасы бардыгы бар. Өтө сонун экен. Буга чейин дагы көп эле үйлөрдү тартып көрсөтүп жүрөбүз. Ушундай проектте, ушундай
сонун үйгө биринчи жолу келип жаткан учурубуз. Мынакей, бул жак жагы дагы бир спальный бөлмөсү, 2 кишилик жумшак эмереги, анан терезелери дагы чоң-чоң болуп коюлган. Терезелери дагы туугандар бардыгы ошол под заказ качественный жасалган. Анан бул жагында айнектери болсо бардыгы пятикамерный туугандар. Анан бул жактара болсо общий жуунуучу бөлмө. Кафелдери дагы өзгөчө, көрдүңүздөр, европейский стилде, Аристону дагы эң жакшысы тандалып коюлган. Кыскасын айтканда, өтө сонун жасалган үй туугандар. Эгерде ушул үй кимге кызык болсо, эс номери экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Анан туугандар, бул видеодон биз анча бул үйдүн ремонту, бул үйгө колдонулган материалдар канчалык качественный экенин көрсөтө албашыбыз мүмкүн. Келип туруп, өзүңүздөр дагы бир катар көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө сиздерге жагат. Бул тарабы террасасы, үйүнүн арты көрдүңүздөр, бул жагында чакан болгон навеси очогунан бери турат. Кышкы дөңгөлөктөрүн дагы ушул тарапка коюптур. Ушул жагын дагы пайдалансаңыздар болот. Үй айлана чети бардыгы ушундай брусчатка басылган туугандар. Кошуналар менен болгон ортолуктар еврозабор менен тосулган. Андан бери бул жагында эс алып олтурганы, стулдары дагы бар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Үйүнүн күнчыгыш тарабына дагы бул тарабына арчалары отургузулган, өтө сонун. Эгерде ушул үй кызык болсо, эс номери экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Баасын 290 000 доллар кеми бар деди. Келип жаккан болсо содалашып, баалашып алсаңыздар болот. Коммуникациянын бардыгы центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. Мектеп, балабакчага дагы жакын жайгашкан туугандар. Өтө сонун локацияда. Арча Бешик конушунан үй издеген дос туган тааныштар болсо, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар, анан WhatsApp группаларга дагы жөнөткөндү унутпаңыздар.